Эми дыйкан фермерлер 5 жыл салык төлөбөйт. Бул багыттагы жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Анда сугат жер, кайрак жер, жайыт жана чабык жерлерге салык төлөнбөйт. Жер салыгынан бошотуу 2030 жылга чейин уланат. Бул аралыкта дыйкандарды түйшөлткөн сугат суу маселесин чечүү аракеттери жүрөт. Андан соң гана өлкө башчы жер салыгы жанданарын айтты. Дыйкандарды жер салыгынан бошотуу боюнча мораторийди 2030 жылга чейин узарттым. 2030 жылга чейин дыйкандарга сугат суу маселесин чечип бүтөбүз. БСР быдырларды курабыз, каналдарды толук тазалап, керектүү жерлерге жаңыларын куруп беребиз. Кыскасы дыйкандарга суу маселесин чечип беребиз. Ошондон кийин анан жер салыкты кайра жандандырабыз. Жайыттарга болгон салыктын алынып салынышы элеттеги дыйкан фермерлерди шыктандырууда. Дыйкан Замирбек Абсаматов 4 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерди пайдаланат. Көбүнесе жүгөрү эгип, мал жандыгына кышка тоют камдайт. Салыктан бошотуп жеңилдик берүү колдоосу сугат жерлерди иштетүүгө жол ачарын билдирет. 500 сом салык, 500 сом соцфонд деп төлөчү элек. Азыр ол 21 жылдан бери жеңилдегенин, кечээ угуп 30 жылга чейин жеңилдеген абдан жакшы бул. Соцфонд салык болуп 5000 ашып кетип калат. Эми 5000 мындай чоң дыйкандарга анчейин билинбейт. Мындай кичинекей үй бүлөлөргө чындап кыйынчылык болот да. Ол 1-2 миң сом деле кээде төлөш кыйын болуп калат го. Буга чейин да дыйкандар фермерлер жер салыгын төлөөдөн 3 жылга бошотулган. Мындай кадам дыйканчылыкты колдоо жана өлкөдөгү тамак аш коопсуздугун алдын алуу үчүн жасалган болчу. Ага чейин ар бир гектар үчүн жер салыгы 500 сомдун тегерегинде алынып келген. Алсак мындан Маада эл өкмөтүнө жылына эле 2,5 миллион сом каражат түшүп турган. Эми бул сумма да 2030 жылга чейин топтолбойт. Ал эми чогорунду 1000 гектар, анан кайрак айдоосу 1000 гектар болуп 4000 жакын үлүс жер элдин карамагында болот да. Эл ошого ошончо салык төлөп келген эле. Мен бир жагынан бул эми албетте президент эл үчүн кам көрүлдү. Азыр эмне болот? Жер сети боюнча дыйкандар өздөрү эле жерди жакшы билип калды. Азыр которуп айтап, мисалы үчүн бир жыл будай эксе, бир жыл ушул жерде жүгөрү эгип, анан кайра бедей эгип дегенде жердин баягы асылдуулугун көтөрүш багытында дыйкандар жакшы. Таза резервный колдонуп, биокомусту колдонуп да. Дыйкан фермерлерди колдоо салыктан бошотуу менен гана чектелбей, аларга жылдык үстөгү 6% түзгөн насыя берилет. Мындан сырткары арзан үрөн, жер семирткич, күйүүчү май менен камсыздоо жыл сайын ишке ашырылып турарын билдиришет. Айыл чарбасын каржылоо 12 деген долбоор бар эле, анын алкагында 1800 адам атайын ошо өсүмдүктөрдү өстүрүүгө, мал чарбасына 10% жеңилдетилген насыя алды. Анан 2025 жылдын 1-январынан баштап бириккен товар өндүрүүчүлөрдү колдоо, каржылоо деген долбоор ишке кирди. Бул долбоордун алкагында мал чарбасы, өсүмдүктөрдү өстүрүү менен алектенген бириккен товар өндүрүүчүлөр 25 миллион сомго чейин 6% насыя алса болот. Андан тышкары кооперативдер болсо 150 миллион сомго чейин, алар да 5 жылдык мөөнөткө ошо 6% насыя алса болот. Эске салсак, 2024 жылы республика боюнча 633,8 миң гектар жер айдалган. Анда дандык жүгөрүнүн себүү аянты жогору болгон. Алмагүл Эркебагызы, Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.